Ne kılıtasın? Oy, ne kılıtasın? Bilet sana atam. Ne bilet bu? Oy, 29 Ağustos'tan 2 sentyabr için Oşto kinoçası Kirgiziyada konsertti. Oşonun bileti sana atkam. Anam, yaşın tursan otasın ha? Oy, bunu görgösseň ele tanışlar çakırı suraydı. Oşoga bekitip sana atmayın bu. Adaştır öylesi de. Көңіл бұрыңыздар, айымдар жана мырзалар. Борончу Кудайберкенов, Тынар Курбаналиев, эки дос эмне аттуу көлүкү тамаша концертин тартуулашат. 29-30-31 августта жана ошондой эле 1-2 сентябрь Ош Черемушка микрорайону Кыргызстан кинотеатрында, 31 август күнү күндүзү Өзгөн шаарында, 3 сентябрь Карагулжа, 4 сентябрь Гүлчө, 5 сентябрь Баткен, 6 сентябрь Айдаркен, 7 сентябрь Кадамжай, 8 сентябрь Кызылкыя, 11-12 сентябрда Жалабат шаарында Барпы театрында, 13 сентябрь Нокен, 14 сентябрь Майлы суу, 15 сентябрь Кербен, 16 сентябрь Алабука, 17 сентябрь Каракол, 18 сентябрь Токтогул. Башталышы 19:00. Assalamu alaikum dayırcan meyrağınızlar menen. Ballar baktulu olsun. Özüne көп daha gülü örmеңіздер, кішіне салайлы. Өзінегізе жана башында чыгып Тынар тамашалап атпайбы, сакалчандар анан жоолукчандар жөнүндө деп тамашалап атат. Бир эки сөз айтып койушум керек, жана башында убакыт болгон жок. Атайын өзүмчө чыгып алып айтайын деп атам. Сакал койгон жигиттер жашыраак кезинде сакал коюп алса, кыздарга көзүнө өөн учурашы мүмкүн. Жапчаштырып эле сакал коюп алат экен деп. Сакалдын пайдасын билип алышыңыздар керек, кыздар. Сакал пайдалуу, сакал койгон адамдын өзүнө сакал көрүнүп турат, көзүнөчү. Ошон үчүн сакалчан адам өзүн адептүү алып жүрөт. Мисалы тойго барганда деле карап көрүңүздөр, сакалчан жигит чыгып алып, ортого чыгып алып бийлебейт, Сакалчан кыйкырбайт, сакалчан мас болуп алып бакырбайт. Сакал коюп алып барып кыздардан телефон сурабайт, сакалың өрттөңөр барчынары деп айтат да, турабы? Сакал ушундай өзүн кармап турат да. Анан сакал мына жигит, сакалчан жигит кыздарга тийишпей атат да. Мен сакалым жок да, мисалы. Мен спокойно барып эле телефонуңду берчи деп сурап алышым деле мүмкүн өзү. Сакалчан жигитти кыздар дагы көпкө чейин тиктеп карабайт, маңдайына туруп алып, монтип карабайт. Көрдүңүздөр, сакалдын сүрү кандай экен, менде сакал жок, мени моундай эле келип эле карап эле кандайсың деп сүйлөшөр. Көрдүңүздөр, мен азыр жана сакалчан болсом чыгып алып монтип бийлебей элем да. Жарашпайт да, сырттан карап көрдүм, сакалдын канчалык пайдасы бар. Ошо сыяктуу эле жоолук деле ошондой. Пайдасы аябай көп, пайда жагын айтайын. Тойго кетип атканда прическа үчүн 2000-3000 сом акча коройт, туурабы? Жакшынакай кылып башты таза жууп алып, жоолук салынып алыңыздар. Эконом жагынан кетти. Бир четинен улууга дагы урмат болду, өзүңүздөргө да пайда болду. Анан кийин көйнөктүн түрлөрүн тандап, тойго муну кийип барышым керек, бул мындай мода чыгыптыр, мындай кыска чыгыптыр, мындай чыгыптыр деп кыялданып, жүрөгүңүздөр ооруп, дүйнө үчүн кыйналбай эле, аял заты кененирээк кийинип, жоолук салынып алса дагы аябай. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана берекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бүйбүз толугу менен кошул. Пайда. Кенен кийин неге пайда? Эгер бутуна чейин мындай тизесинен ылдый кылып кыздар көйнөк кийип алса, жоолук салынып алса, тияктан келатканда, жана сакалчаны карабайт деп атпайм, ошол сыяктуу эле жоолукчан кыз тияктан келатса, жигиттер деле аны кечке карабайт. Өтүп кеткенден да карабайт. Эгерде мына кыска кийинип алып, ачылып, чачылып алып, монтип келатса, любой эркек карайт. Кышайып, машина айдап баратса да карайт. Көрдүңүздөрбү? Пайдасы эмнеде?
өздөрүнүн күнө көңүл бурдуруп, тигилерди да күнөөлүү кылып, өзү да кылган бул ошондой кийим болот да. Эгерде кийим дене мүчөсүн билдирбей жаап турган болсо, бул кемчиликти да жаап турат. Анткенсе бир аял толук болушу мүмкүн, бир аял арык болушу мүмкүн. Бир кыздын буту түз болсо, бир кыздын буту түз эмес болушу мүмкүн. Аяшыңдын бутун кыйшык экенин көрбөйсүң сен, көрүштүн деле сага кереги жок. Жабылып жүрөсүң. Ошко келгенде аялын катын деп айтат деп айла ошентип беребиз го. Катын деген сөз неден калган? Үйдүн ичинде аялы өзүн эркин сезип, жеңил кийинип алып үйдүн коронун ичинде жүрсө, чоочун киши келе атса күйөөсү сырттан кыйкырат, эскертүү катарында, катын дейт. Бирөө келе атат, жамынып ал, катынып ал деген сөз бул. Пайдасы канчалык. Ошон үчүн жигиттерибиз сакал коюп алган болсо, аны жаман көрбөңүздөр. Ал өзүн адептүү алып жүрүш үчүн, сүннөт кылып, мындай аксакалдарыбыз мурда 30ка чыккан илгерки аксакалдарыбыз аталарыбыздан 30ка чыккан жигит дагы өзүн салаваттуу алып, мындай чоң кишилердей болуп, ошондой мамиле жасап жүрүшкөн. Мурда азыр мен 56га чыктым. Мени 56га чыккан могу жерде отурган аксакалбыз да биз эми, 56га чыккан аксакалдарды карасаң жаш балдардай болуп турат. Мындай аксакалдай деле мамиле кылбайсың, турча бияка жаш бала деген. Ошон үчүн ар бир нерсе өзүнүн курагында, өзүнө ылайыктуу болуп турса, ошого жараша мамиле болот экен. Азыр биякта жаштар жөнүндө интермед ойноп атабыз, тамаша ойноп атабыз. Пенденин оозунда болсо Алланын кулагында дейт. Жакшы тилек айталы. Биз тамада болуп жүрөбүз. Үйлөнүү тоюна барабыз. Тамадалык кылып. Мен жакында куда күттүм, уккансыздар, ноокаттан куда күткөнмүн. Баламды үйлөндүрдүм. Үйлөнүү тоюм не? Үйлөнүү той бул жарыя. Мен ошондо баарын элдин баарына жарыя кылдым. Мисалы, балам менен келинимди тургузуп алып жарыя кылатам. О, бир туугандар, мына мен куда күттүм, келин алдым. Менин уулум менен кудамдын кызы экөө бүгүн нике кайып буйруду. Нике деген неден буйрук? Бул деген сөз ушул менин уулум менен кудамдын кызынын экөөсүнүн ортосунан таркала турган балдарды Кудай Таала мурда эле рызкысын жазып койгон. Ошон үчүн экөө үйлөнүп атат. Болбосо мынтип айтабыз го, мен келинчегим менен каяктан тааныштым десем, мен комуз четкен жерге барсам келинчегим ошол жерде жүрүптүр да. Ошол жерден таанышып калгам да. Мен ичиме ойлойм да, мен келинчегим ушин таанышып калдым, анан ошентип экөөсү үйлөнүп калдык деп койсо го, андай эмес. Нике кайып, экөөбүздүн рухубузду мурда бириктирип койгон. Анткени көздөн таркала турган балдарыбыздан дагы акыр кыяматка чейин таркала турган балдардын рызкысы мурда эле жазылган. Ошон үчүн үйлөнүү тоюна барганда жакшы тилек айталы. Экөө үйлөндү. Жакын адамдардын баарын чакырды. Жакшы тилек айтат деп атса, биз экөөнү ортого коюп алып чыгып алып минтебиз. Биринчи сөзүбүз ушул. Ушул эки күнөөкөргө айталы дедим эле деп баштайбыз. Экөө күнөөкөр болуп, эмне силерге айтпай үйлөнүп алдыбы? Мен жана невестанын подружкасына сөз берсем минтет, үйлөнүп аткан жигиттин подружкасынын күйөөсүн карап, мен ушу күнөөкөргө айтайынчы деди эле, мен микрофонду алып минтип койдум. Бул эмне күнөөкөр болуп, сени албай муну алып алдыбы дедим да. Эмне күнөөкөр болушу мүмкүн? Экөө бисмилля жашоону эң жаңы баштап атсанан күнөөкөрбү? Күнөөкөргө деп айтпаңыздар. Эгерде күнөөкөр деп айткан болсоңуздар, демек экөөнүн күнөөсүнө свидетель болгонсуздар сиздер. Же баланын күнөөсүн билесиңер, же кыздын күнөөсүн билесиңер. Эмнеге айтышыбыз керек? Акыбыз жок антип айтканга. Жакшы тилек айталы. 80ге чыккан аксакалдардын, 90га чыгып бараткан абалардын тоюн алып барып калам го. Ошол жерге барганда да ушинтип айтабыз. Тилек айтканда ойлонбой айтабыз. Аксакал 100гө чыгыңыз дейбиз. Бирөөз ичип отурган эме ичинен ойлойт. 100 айтпады элем, 120 айтайын дейт. Анысы чыгып 120га чык дейт. Дагы бирөөз 140, 150 деп отурган 150ге чыгарып коебуз. Жааматтын батасы тиет дейт. Биз барып алып 150ге чыгып, о мейин деп койсок, кокус кабыл болуп кетсе. Ал 150ге чыга турган болсо кандай болот билесиздерби? Элестетип көрсөңүздөр. Өтө жакын көргөн адамдар бизге каалоо айтпай эле каргыш айтып кеткендей болот да. 100ге чыккан адам айылда бирөө эле, жалгыз отурат. Жанындагылар жок. Же байбичеси кетип калган, же абышкасы кетип калган, өзү жалгыз отурат, эч ким жок, достору кеткен эчак, эшиктин алдында отурат. Ар өткөн бир өткөндөр чакыра берет. Бери кел, каяка бартасың? Тияка бартам. Эмнеге бартасың? Ушака бартам. Ким баласысың? Баланчанын баласымын. Эмнеге анын баласысың эле дей берет го, сүйлөшкүсү келип атат да. Зеригип атпай, жалгыз да. Өзү теңдүүлөр жок, анын сөзүнө эч ким кызыкпайт. Кийинкилер бүт жаштар, компьютерлешип кеткен. Аны менен сүйлөшүп отурганга убактысы жок.
жалгыз отурат. 100ке чыкканда, 120га чыкканда балдары өлүп калса өзү отурат. 140ка чыкканда неберелери өлүп атат, дагы эле баягы тирүү жүрөт. Баласы өлсө да ошол жерде эт жеп жүрөт, небереси өлсө да бала эжегеси ошол жерде эт жеп жүрөт. Ошол жерде турат. 150ге чыгып алган жамандыктын жашаандай болуп. Элдин баары адегенде 100дөн ашканда мактап аткан, ой деп. Кийин балдары өлүп, неберелери өлүп атса эмне кылат? Суук тумушук болуп кетет, жаман көрө баштайт. Жер титиресе да ошондон көрөт. Ушул курагы дейт. Балдары неберелери өлүп атат, ушуну жер көтөрө албай силкинди дейт. Кечеги Турцияда жер титирөөндө ошондон көрөт. Ушундан көрө уш өлсө болмок дейт. Кургакчылык болсо да ошондон көрөт. Ушуну жыга чапсак точно жаан жайт дейт. Көрдүңүздөрбү? Биз эмне кылганбыз? Жакындары барып алып 150ге чыгып олмойм деп кетип калганбыз. Бул ойлонушубуз керек экен да. Тилек айтканда ойлонуп айталы. Биз бир тилек айтканда мындай бир аркасын жаман сыяктуу кылып да айтат экенбиз да. Ошол жерде юбилейге барып айтсак болот да. Ой ата, неберелериңиз көп болсун. Пайгамбарыбыз айткан көптүңөр менен сүйүнөм деп. Небереңиз көп болсун. Ар бири ыймандуу болсун. Келип кезек менен келип сиздерди урматтап сыйлап, бирөөсү чайын берип, бирөөсү даратыңыз суу даярдап, бирөөсү ушинтип жетелеп турсун деп айталычы. Биз антпейбиз. Мынтип айтабыз. Апа, неберелериңиз көп болсун. Ошол неберелердин богуна тайгаланып, тапчыкесине чалынып десе эле мен ичимен ойлоно берем да. Же чалканган кетип өл, же көмкөрөнгөн түшүп өл деген эле сөз бул. Неге тайгаланыш керек өзү негизи? Ушул абысындын тилеги деп ойлойсуң өзүнчөчү. Ой 80ге киши чыккан киши тайгаланса бир жери сынып калса өлгөнчө бүтпөйт аны сөйүп. Карып калган кишиники. Жакшы эле тилең айтсак болбойбу? Сөзсүз эле ошентип эле сайылып өлүп, чалынып өлүп, тоңкоюп өлүп, ошентип өлө бериш керек. Жапжакшынакай эле өлсүн. Анда да 100ге чейинкиси каалоо, 100дөн ашкандан кийинкиси каргоо болуп калат дейт. Балдардын алдында жакшынакай урматсый кылып туруп узатып койсун. Закон ченемдүүлүк, ал кетсе анын аркасынан келет. Түбөлүктүү жашоого ушинтип өтө. Өлмөйүнчө бейишке чыкмак белең дегендейчи. Ошон үчүн дуа кылганда, тилек кылганда, бата кылганда ойлонуп бата кылалы. Себеби бата тагдырды өзгөртөт дейт.